Gidip bir bunlar Tırnakı ubaylı. Rança falan şeydi. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу чоң казаттын лидери Максат Мамытбек, Сыймык Жапыкеев, жана Канат Хасанов, силерге кандай? Жакшы турасыңарбы, саламатсыңар? Биз да ошо чоң казатты угуп, ушу кандай болуп кетет экен деп ушул жакта турабыз, айылда. Мен Каракылжадан болом, президенттин жердеши. Биринчи президент боюнча айтып коеюн эми. Бул деген коррупциядан баштайм деди эле. Жакшы деле дайын жок. Коррупцияны мына силер баштадыңар. Эми ушу сооронбай эгер укса силерге жардам берсе болот. Мен өзүм ошо Каракылжадан болом. Жанагы Жумалиев деген неме. Бул эми чынын айтканда кыргыздын бир макалы бар эле. Кыз бозуп, энесин коркутат дегендей. Бул кайра ошол болуп атыптыр. Силерди сотко берип. Бул бети жок экен мунун. Бул эгер акылы болсо ошончо мүлк байлыгын, хан сарай, фирма, базарларын элге эле өткөрүп берсе болмок, өкмөткө. Мен да ушундай нәпсим жаман киши элем, назарым ат киши эле. Эми ушундай болуп калды деп өз күнөөсүн мойнуна алып, бул кайра силерди сотко берген кандай? Не деген бул? Буну кандай түшүнсө болот? Кайрадагы спортсмен балдарды алып барып алган дейт. Бул ал балдар менен эмне кылат экен ал? Же өзүн коргоп калат экен? Же элди уруштургусу келип атабы? О жалпы кыргыз эли турат ал чоң казатта. Силерге ошо биз рахмат айтабыз, Кудай колдосун биринчи. Анан артыңарда эл колдойт, эл ал жөн турбайт, эл аккан суу дейт. Кыргызстандын башынан өттү го канча тополоң революция. Акаев менен Бакиев качып кетти. Мен жанагы Сооронбай жердеш президент деле ойлонсо болмок, ушу силерге жардам берип. Садыр Жапаров жатат ак жеринен. Эми байкап турабыз, эми кандай болот, эмне болот. Силерди түрмөгө тыктырып эле биз карап отурбайбыз. Кайсы бирин камайт, кыргыз карапайым элдин баарын камайбы? Биз өзүбүзчө бул жакта силерди ойлонуп баш ооруп жан кашайып атат. Силерди сотко берди десе. Эгер акылы болсо Жумалиев мындай башын оңдоп иштетип, кайра арызын алыш керек. Бет тырмалык кылбай. Кыргыздын сөзү бар, бет тырмалык ал, ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат болбой. Канча элдер, жаштар квартирада жашап атат, бир коммунат временге сала албайт.
Ол Жұмалиевтің қабарына біз илгеріле билет элек. Анан бұл каяка жоголуп кетти десе, бұл көрсө кылмыйып парламентте отурган турбайбы? Отырып алып, дүние мүлк чогултуп, жаллап атты талкалап, жаллап аттан деле адамдар чыгып атпайбы? Жұмалиев боюнча, ошону эмне бул? Жа бул адамдар эмне оюнчук бу? Жа адамдар буга эмне адам көрүнбөй эле макул балдар, жакшы калгыла. Ийгилик каалайм силерге, ушу Кудай колдосун.